O yerde gömköresinden yattı. Yok, hiç kimde milisadan dayın yok. Şunda bile 3 gün kavar alıştı. Ardekten tasmadan şatısın bu bolda. Hiç kim beni çarpsın kanamaydı. 2022 жылдын 14 ноябрь күнү таң эрте Акылбек Аскаров жубайы менен базарга баруу үчүн үйдөн жолго чыккан. Алгач эле белгисиз уна Акылбек Аскаровду сүзүп, андан соң жубайын сүзгөн. Мен о жактан чыктым. Чыгып келип туруп, аркама карап сүйлөп ага сүйлөдүм, келе атасыңбы деп. Сүйлөп нушер жерге келгенимде байкап калдым. Жарык келе атканда байкап калдым, көрүп туруп эле мен о жакка качтым. Bu жаққа қачып келсем болбойлы мындай келе айтканда. Анан келгенде урганда мен могу жерден столбанын биягына могу жакка түштүм арыкка. Анан жерден өтүп кеткен столбага тийген эмес. Өтүп келип туруп, аялым могу жерде урган. Кызы ушу жерде урган. Нерде турбанын башы бар нерде. Шунайда көтөрүлүп тур да, көтөрүлүп тур жыгылганда нерде турбан, ушу турбага нери тийген, нери мынайдан жарылган. Şunda mınay jağıqtar sınıp ketken. Oşo oydan bu buyaqa burulup ketkenden mi bütün nerini töylep ketken. Burulup ne жерден barıp undayla ketken. Жол кырсыгынан Майрамкан Мырзаканова жабыркап 2,5 айдан бери төшөктө жатат. Милиция кызматкерлери жакшы иш алып барбагандыктан издөө иштери солгун жүрүп жаткандыгын билдиришет. Тизеден өйдө таз дейт, ортолуктагы сөөктө сынганда менде азыр эч кандай кыймыл жок. А милициялардан болсо жыйынтык жок, эч кандай келип эмне болтасын деген киши жок. Сурап коем, болуу табы десем, эже таппай атабыз дейт. Ушунчага чейин канча нерсе табылып аткан, кандай ушу милициялар таппайт. Тапса да ортодо жеп кетип атабы, жыйынтык жок болуп атат. Мисалы башка жерде башка адамдарды акчасы барлардыкын карап атат, акчасы жок деп карабай табы ушу. Эми мен ушундай жатып каламбы деген ой болуп атат. Милициялардан да, доктурлардан да ушу күнгө чейин кайра кече эмес 2 күн 3 күн мурун мен скорыйны чакырсам, эже биз барбайбыз деп айтат. Putu sıngan adamdı gipsim orotуп koyun degem. 2,5 ay jattım gipsimde. Бул үй бүлө аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн катарында 3 уул 3 кыздын ата-энеси Майрамкан Мырзаканованы ооруканага көрсөтүүгө каражат таппай келет. Мына азыр 2,5 ай болуп атат. 2,5 айдан бери бир результат жок. Же милициялардан, же ошо уруп кеткен адам деле келип, андай кылайын, караштырып берейин, жок дегенде дари-дармегине ушу аялды путка тургузуп коеюн деген алигиндай болбой атат, результат болбой атат. Нарагынан инсапы болсо келип ушу абсынымы, сиңдими путка тургузуп берсе жакшы болот эле, ушу балдарыгам эле жакшы болот эле, чөжө бирдей жан. Жабырлануучулар кырсык болгон күнү 14 ноябрда эле Базаркоргон райондук ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылган. Учурда издөө иштери жүрүп жаткандыгын облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Бул окуя боюнча топтолгон материалдар Базаркоргон райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын бирдиктүү реестринде Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 312 беренеси менен катталып кылмыш иши козголгон. Аталган кылмыш ишинин алкагында бул жол кырсыгына шектүү адамды жана ошондой эле айдоочуну табуу боюнча тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүп, тергөө тапшырмалары берилген. Бирок азыркы күнгө чейин бул окуяга шектүү катары эч ким кармалбай элек. Азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп, жол кырсыгынын күнөөлүү ким экендигин аныктоо боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. 2022 жылдын 12 ай ичинде облус аймагында жалпы 598 жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен 1033 жаран денесинен жаратылып, 134 жаран каза болгон. Ал эми Акылбек Аскаров жубайын ооруканага көрсөтүүгө каражат жоктугунан улам кайдыгер карабаган жарандардан жардам сурайт. Эгер жардам берүүнү каалагандар экрандагы номерлер аркылуу байланышсаңыздар болот. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.